Бутарды биз бөлүп 3 жерге койгонбуз азыр. 1 жашар болгондо уже букалары. Клиенттер алып кетет. Булардычы. Буларга ичине силос берип коюн, а? Ооба. 1 жашка жетти бул бука. Азыр ушул 1 жашка жеттиби? 1 жашка жетип калды. Канча болжол менен салмакта турат? Бул азыр 300-350 килограмм салмагы бар. Анан өзгөчөлүгү болсо, 1 күндө 2 килограмм сийлер. Фермерлер эмнеден адашат экен? Силосту кайсы үрөнү эккенден. Анан өз мезгилде оруп алууда эмнеге көңүл бурабыз? Биз мына дан болсо, мыналар жүгөрүн дандары болсо, мына ушулар сөзсүз мына жарылган. Эгер şu жарылбай бүтүн болуп калса, бул синемдүү болбойт. 1 гектар жерден 90 тонна алдык. 90 тонна? Фермерлерди көрсөттүк. Дан медалыны мен 2001-жылы ушул Аскар Акаевдин президенти колунан алганмын. Ассаламу алейкум. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бизден алыстабай туруңуздар, анткени сиздерге бүгүнкү чыгарылышыбызда артында турган каз катар асыл тукум, таза кандуу абертин ангус уйларын, букаларын жана айыл чарбачылыгында жерден мол түшүм алуу боюнча кененирээк маалыматтарды сиздерге айтып өтөбүз. Азыркы учурда биз Оштун четиндеги Кара Суу районуна караштуу Жоош айыл өкмөтүндөгү Гайрат айылында турган чагыбыз. Бул жерде Бөрүев Исламбек агабыз көп жылдан бери ушул чарбада жүрөт. Айыл чарбасы болобу, мал чарбачылыгы болобу, айтор көптөгөн жетишкендиктери бар экен. Анан эми сиздерге идеяларды айтат, сунуштарды айтат. Андыктан бизден экрандан алыстабай, биз менен бирге болуп туруңуздар. Сиздерге кененирээк толук маалыматтарды алып беребиз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Амансызбы? Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Рахмат, өзүңүз. Тынчпысыз? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Шүгүр. Чарбаны өнүктүрүп, өтө бир мындай күпүлдөтүп иштетип аткан турбайсызбы? Дүңгүрөтүп, Рахмат. Жакшы, машаллах дейли. Анда Исламбек ага, өзүңүздүн кардарлар дейбизби, бизди күзөтүп барган көрүүчүлөрүбүздү, жалпы эле кыргыз элине өзүңүздү тааныштырганча, чарбаңыз боюнча дагы бир катар маалымат айтып өтсөңүз. Ассаламу алейкум. Мен Исламбек Бөрүев, ушул Кара Суу районуна караштуу Жоош айыл өкмөтүнүн Гайрат айылынын тургуну. Мен жашым 63-ке барып калды азыр. Будан 34 жыл башта биз 91-жылы биринчи болуп ушу сүт багытында Гайрат сүт товар фермасын ачканбыз. Ушул сүт товар ферма менен 2020-жылга чейин иштедик. 20-жылга келип эт багытына сандан сапатка өтүү максатында абердин ангус уйларын алып келгенбиз атайын Украинадан. Ушу эт багытында өттүк, статус алдык. Аз болсо дагы 309 токтом негизинде жер алдык. Азыр 12 гектар жерибиз бар. Эт багытында иштеп атабыз. 3 районду ушул таза кандуу букалар менен камсыз кылабыз деп договор түзгөнбүз. Кайсы райондор? Каракулжа, Алай, Чоң Алай райондоруна ушул таза кандуу букаларды жетиштирип беребиз. Абертин ангус. Абертин ангусту. Андан сырткары дагы мына жерден мол түшүм алуу боюнча дагы көптөгөн адамдарга, үйрөнгүсү келгендерге, чарбага кызыккандарга ушул багытта дагы үйрөтөт экенсиз да. Сиз боюнча алган маалымат боюнча айттым. Ошол боюнча дагы кыскача башканча айтып өтсөк. Биз мен эми бул чарбанын жетекчиси эле болуп калбай, будан тышкары бизде Ошто тест центр деген бар. Окутуу жана кеңеш берүү борбору айыл чарба багыты боюнча. Ошол жерде иштейм. Ал жерде негизинен ушул инновация кылабыз. Мен ушул айыл чарбасында биринчи пактадан баштаганбыз, пактанын түшүмдүүлүгүн көтөрүү. Андан кийин жүгөрүнү, данды кантип алабыз, канткенде жүгөрүнүн даны көбүрөөк түшүм берет. Ошондой эле ошол 100% механизированный методко өтүү жолдору. Анан силостон 2 эсе көп түшүм алуу жолдору. Ошондой эле картошка менен иштейбиз. Картошканы Голландиядан алып келип, Чоң Алайга коюп, аны райондоштуруп туруп, анан кийин Арабан, Кара Суу районунун фермерлерине ушул картошка, эрте пишер картошка боюнча иштейбиз. Ошо менен биргеликте аарычылык боюнча дагы. Аарычылык боюнча ушул арларды эрте жазда пакет сатуу, анан кийин таза бал алуу ыкмаларын үйрөтөбүз фермерлерге. Жакшы. Азыр бул жерде букаларды, уйларды байлайт экенсиздер да. Бул жагы дагы бука турат, бул жакта дагы бука. Анан бул жагы азыр эле айтып өткөн
Альберт Ангус таза кандуу эт багытындагы уйлар экен. Анда бир четинен тааныштырып өтө берсек, бул жактагы сарай Бул сарай Сарайда эмне бар дегендей? 91-жылы мияктан кирели. 91-жылы эт багытыга ылайыкташтырып сүт багытыга ылайыкташтырып коюлган сарай. Азыр күндө только аткорум букалар байланат. Ошол 1,5 жашар, 2 жашар букалар байланат. Анан мына секин ангустарга өтүп атабыз. Ангустун букаларга толуш керек. Кийин барып туруп планы ушундай. Ангустун эт багытында. Бунун негизи эти өтө баягы деликатес деп коет го, мраморный болот да. Буга талап аябай күчөйөт эми. Секин. Жылдан жылга эл деле түшүнүп барат. Түшүнүп барып атат. Анан өзгөчөлүгү болсо, бир күндө 2 килограмм семирет. Биздин местныйларга караганда бул батыраак семирет. Кичине туулат, туулгандан кийин тез өсөт, аябай бат өсөт. Анан ошол 6 айдан кийин бир күндө 2 килограммга чейин салмак кошо берет. Жакшы шарттар түзүлүптүр. Сарайыңыздагы бул жагы эми аткорум акырында барып туруп ошол ангуска өтүш керек. Анан кийин азыр мына ангусту көрсөтө андан кетели. кийин ангустарды биз бөлүп 3 жерге койгонбуз азыр. Бул жерде мына бир бөлүгү бар. Бул бөлүгү негизи уйлар мына. Булар 1 жашар болгондо уже букалары клиенттер алып кетет. Булардычы. Буларга кичине сулош берип коеюн, Ооба. Клиенттер алып кетет. Ушул местный уйларга аргындаштырышат да. Аргындаштыруу максатында биз букаларды сатабыз. Мисалы мына бука мына как раз. Келиңиздер, мына. 1 жашка жетти бул бука. Азыр ушул 1 жашка жеттиби? 1 жашка жетип калды. Канча болжол менен салмакта турат? Бул азыр 300-350 килограмм салмагы бар. Булар алыстан кичине көрүнөт. Буттары кыска да себеби. Тоого жүргөнгө да ылайыкташтырылган. Анан бул 40 градус суукка чыдайт. Биздин Кыргызстан шартынын тоолорунда аябай ыңгайлашкан бул. Буттары кыска, суукка чыдамдуу. Анан сабылбайт булар. Ушу торпоктор эмип жүрө берет да. Ушундай максатта уюшулган. Өтө сонун. Караңыздар, урматтуу достор, сандан сапатка өтүшүбүз керек. Өзүбүз мисалы жайдары 1 жашар торпогубуз базарда канча? 30 миң, 25 миң болушу мүмкүн. А бул болсо 70 миң дедиңизби? Буларды 6 айлык аргындары 70 миңден сатылып атат азыр күндө. Мына Чоңалай району негизинен ошол фермерлер бир баш буканы сатып алат да. Анан өзүнүн местный 30 баш уйуна коет. Ошодан түшкөн эркек торпокторду жайлоодан кайткан деле энесинен бөлүп туруп 6 ай 7 айында сатат. Башта булар 4 жыл багат эле да. Булардын 3,5 жыл убакыты эконом болуп атат азыр. Өтө сонун. Мына 6 айлык торпокту андан сандан сапатка өтүү, мына жайыттарда азыр уйлар аябай көбөйүп кетпедиби? Малдын башын кыскартуу деген бир программа менен иштеп атабыз. Бул аябай жакшы нерсе. Акырында барып ургачылары ушул ангуска айланып калат ошо тоолуу райондордо. Бул кичине туулат да бат чоңоёт. Анан ошол жерде 50 баш местный мал кармабай 25-30 баш таза кандуу кармаса ошол пайдалуураак. Ошол пайдалуураак болот экен да. Анан жакынкы жайыттарды азыр мына зеленый экономика деп атабыз. Жайыттардын жакынкы жайыттардын бузулушу, деградация болуп кетип атпайбы? Ошолорго да иштейбиз, себеби бул порода эң алыскы жайытка барат. Илгери Өзбекстан иштеген жайыттар бекер жатат да. Ошол жайыттарга барат. Эмне үчүн дегенде булар сабылбайт. Анан суукка чыдамдуу болгон үчүн. Основной фермерлер аралаш мал кармап сааны болгон үчүн жакынкы жайыттарга отуруп алып, жакынкы жайыттар бузулуп кетти да. Бул породанын негизги бир максаты дагы ушул алыскы жайыттарды иштетип, жакынкы жайыттарды кайра калыбына келтирүү максатында дагы иштейт. Сандан сапатка өтүү бир максаты болсо, ошону кайра эле жайыттарды туура пайдалануу дагы экинчи максат болуп эсептелет да бул. Анан фермерлердин кирешесин жогорулатуу бул үчүнчү максат мына. Фермерлердин кирешеси азыр мына бу жерде торпоктор бөлүп койгонбуз, мына жайлоодан келди уже. Торпоктор бөлүндү. Бул жакта болсо ушул торпок кичине уйлар, анан бооз уйлар.
Mına boz uylar. Boz uylar. Boz Жақсы. uylar turат. Бұл пароданы негізінен байлабай бағат. Байлабай бағышына себеп, бұның еті егер аткорымға қойғанда да байлап қойсаң, онда мұрамыр азырақ болып қалады екен. Бұлар дайым қимылда болып тұрыш керек Дайым екен. қимылда болып тұрыш керек. Аткорымы да бош жүріш керек. Ошон үчүн мына уйларга биз сөзсүз ушундай чоң королорду, площадкаларды уюштурганбыз да. Жақсы, басып тұрып, кеңірі жүре береткен да. Демек, бұлар суыққа чыдамды 40 градусқа чейін, 40 градусқа чейін. Бұрысама, алайқу, қарақұлжа, чоң алай, мұношыл тараптағы назырқы учурда істермен іштешіп жататкен. Демек, урматтуу достор, нарын болуы, башқа болуы, қысқасы 40 градусқа чейінки суық жерлерде дагын өстүрсөңүздөр, өндүрсөңүздөр болот экен. Тоолуу райондардын негизги малы ушул болуп эсептелет. Биздин тоолуу райондарда аябай уйлар кичинерип кеткен. Ооба. Ошолорду сандан сапатка өткөзүү максатында шу пароданы сунуштап атабыз. Бул пароданы сунуштаганга чейин бир канча пародаларды алып келип демонстрация кылып көргөнбүз. Мисалы Герефордтор, алар да жакшы. Будан да жакшы пародалар бар өзү негизи. Бирок биздин шартка эң ыңгай түшкөн ушул туура келген ушул Айбер Нангус экен, Кыргызстан шартында. Берки пародаларга аябай күчтүү уход керек. Кичине уход азайганда ул кичинерип кетет, мышык болупчу. Булар кичине кайракыраак келет, чыдамдуураак келет экен да. Жакшы. Ал наркы тарабыда буйруса балчелектер бар экен, Мен эми бая тест центрде иштеген үчүн кайсыл багытта тренинг өтсөм, кеңеш берсем, ошону сөзүм кылып көрөм. Биздин бир бөлүгүбүз балчелек менен алектенебиз. Бирок балчелек менин кичинемден бар. Биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыздан калган түйшүк. Врач болосуң, мугалим болосуң, балчелек карма деген бир традицияны кармап келип атабыз. Бул балчелекте дагы биз тест центрде группалар уюштуруп, кооперативдер уюштуруп, бүгүнкү күндө чоң ийгиликтерге жетишип, алдыңкы кооперативдер уже Японияга бал сатып атат. Охо, демек жапондорду кыргыз балы камсыз кылып атат. Камсыз кылып атабыз. Анан экинчи бөлүгүбүз баягы картошкачылык боюнча иштейбиз. Азыр чыгып мен жерди көрсөтөм. Ошол топурактын асылдууруун көтөрүү боюнча дагы чоң бир иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эң чоң көйгөй бул топурактын асылдуугун көтөрүү болуп атат. Себеби топуракты биз кыртышын алып туруп анализ кылып көргөнүбүздө гумус 2% болуш керек да биздин шарттачы. Бирок кээ бир фермерлердин жерлерин алып анализ кылганда 1%ке жетпеген гумус болуп атат. Бул деген биз жыл сайын топуракты бузуп атабыз да. Биздин негизги максат өзүбүздөн кийинки муунга ушул жерлерди кыртышын бузбаган жакшы ошол өзүнүн сапаты менен өткөрүп беришибиз керек да. Туура. Ошон үчүн бардык нерсе мал чарбачылыгы дагы, талачылык дагы бул топурактан башталат. Анан мисалы мына силос дейли, бүгүнкү күндө силос өстүрүү боюнча дагы бир чоң ийгиликтерди фермерлерге көрсөтүп атабыз. Фермерлер эмнеден адашат экен? Силосту кайсы үрөндү эккенден. Жерди кыртышы биринчи маселе болсо, экинчиси үрөн тандоодон адашат. Дандык жүгөрүнүн отдельный үрөнү болот, силостук жүгөрүнүн отдельный үрөнү болот да. Ушунун үрөнүн тандаганда адашпаш керек. Анан агротехникасын туура кылыш керек. Анан өз мезгилинде оруп алуу чоң мааниге ээ да. Анан өз мезгилинде оруп алууда эмнеге көңүл бурабыз? Биз мына дан болсо, мыналар жүгөрүнүн дандары болсо, мына ушулар сөзсүз мына жарылган. Эгер şu жарылбай бүтүн болуп калса, бул сиңимдүүлүк болбойт. Малдын аркасынан ошойдон чыгып кетет да. Муларга ар бири жарылыш керек мына. Ушул учуру мисалы дандык жүгөрүнү силос кылса эмне үчүн болбойт десе, кыска болот, 3 күндө өтүп кетет да. Мына бул силостук жүгөрдө 10 күн, 15 күн турат. Оруп алуу, жыйноо мезгилиге мүмкүнчүлүк бар да. Ошон үчүн бунун өзүнүн үрөнү эгебиз да. Мына көрүп атасыздар, ушул жүгөрү 1 гектар жерден басылган шу ямага. 2 жолу эгилген. Бул демонстрацион поляныкы. Биринчи басып орунда биз 1 гектар жерден 90 тонна алдык. 90 тонна. Фермерлерди көрсөттүк. Бу жерде студенттер да бар, практиканттар. Практиканттар өздөрү эсептешти. Экинчи силосту ордун эле кайра силос эктик эле 62 тонна чыкты. 62 тонна. Ошондо жалпы 152 тонна. 72 тонна чыкты. Ошондо жалпы 162 тонна
1 gektar жерден силос алдык. Ушул методду азыр фермерлерге үйрөтөбүз. Bunun için birinci жерди кыртышын жакшылаш керек, асылдуулугун көтөрүш керек топуракты. Анан которуштуруп айдоону өз убагында жүргүзүш керек. Анан агротехникага басым бериш керек. Ошондой эле ар бир иш-чараны өзүнүн мезгили бар да. Ошол өзүнүн мезгилинде аткарышканды үйрөнүш керек. Суунун мезгили, культиватордун мезгили, удобрениянын берүү мезгили, эгүү мезгили почти 90% фермерлер адашат да ушудан. Ошолорду бардыгын өзүнүн учурунда кылса, бул өзүнүн түшүмүн жакшы көрсөтөт. Жакшы мол түшүм алганга. Мол түшүм алганга болот. Эми жер мына. Жерди баксаң берет да сагачы. Туура. Жыл сайын биз ушул жерге 40 чачабыз. 40тан кийин биз супер фосфат беребиз. Bir 600 килограммдан супер фосфат жейт. Андан кийин жерди айдап туруп, дезинфекция айдаганга чейин дагы триходермин бар, ошто чыккан. Триходермин чачылат. Триходермин менен чачканда ал дезинфекция болот. Анча-мунча ооруларга. Анан кийин жерди 30 сантиметр тереңдикте айдап коебуз. Жердичи 30 сантиметр тереңдикте. Ошол айдалгандан кийин бул жерге элдин традициясы боюнча бул айдоо калыш керек эле да кышта. Ооба. Мен жаңы метод кылдым. Ушуну калтырбай эле кайра фрезерлеп, малалап, анан кийин жөөг алып коебуз кышта. Бул эмне себептен? Эмне себептен дегенде, кышында бардык суу, влажность жердин өзүндө калат. Биринчи, экинчи, эрте жазда жер өзүнүн калыбына тез келет. Үчүнчү, мына жерде айдаган жер менен жөөг алып койгон жерге бир күндө эксең, бир күндө эгер эки жерге биз опыт кылып көрдүк да, демонстрацион поледе эксең, бул 4 күн эрте чыгат. 4 күн. Анан экинчи жагы мына суу тартыш болуп атат. Суудан кыйналып атабыз деген фермерлерге айткым келет. Ушундай методда 2 суу менен силос алса болот. Биз 2 суу менен силос алдык. Эмне үчүн дегенде, биринчи суусун бакы киши коюп бүткүп, экинчисин коюп атканда биз биринчи сууну ачабыз. Себеби жерде влажность бар, тамыр өтө терең кетет, топурак өтө бай. Мындай өтө эле тез чаңкап кетпейт. Анан өсүү тездешет. Батыраак өсөт, тезирээк болот. Ошонун эсебинен 2 жолу суу менен биз ушундай 1 гектар жерден 90 тонна силос алганга жетишсек, экинчи жолу кайра эксек дагы алабыз. Ошон үчүн экинчиси дагы 2 суу менен болду. Бирок экинчиси арзаныраак болот, себеби күздөгү иш-чаралар болбойт. Кык чачылбайт, супер фосфат чачылбайт. Только биологическое удобрение, анан кийин аз-маз аммиачный селитра менен иштейбиз. Эми бунун тездетүү жолдору бар. Тездетүү жолдорунда гербисид чачпасаң батыраак пышат, гербисидди арка тартат. Тездетүү жолдору дагы мочавинанын ордуна аммиачный селитра иштетсең батыраак пышат, тез болот. Ушундай методдорубуз бар. Жаңы бир идеяларыбыз бар ушу жер менен иштегенде. Аябай көп демонстрациялар койгонбуз, ушу демонстрациялардын жыйынтыгы бар. Ушуларды бардыгын биз ушул фермерлер менен бөлүшкүбүз, фермерлерге тараткыбыз келет. Фермерлер ушундай жакшы бир советтерди алса, кеңештерди алса, өзүнүн чарбасында кичине кирешеси көбүрөөк болот, ийгилиги жакшы болот, суу талашпайт. Суу тартыш болсо, сууду дагы үнөмдүү пайдалануу бүгүнгү шартка ылайыкташуу болот да. Азыр эми ким консультант десе, бүгүнгү күндөгү фермерлердин бардык көйгөйүн чечип берген киши консультант. Ушул бардыгын чечиш үчүн бир эле консультация жетишпейт. Ал үчүн комплексный подход керек деп туруп, биз комплексный подход өткөнбүз. Үрөндү кайсыл жерден алат, удобрениени кайсыл жерден алат, техниканы ким жасап берет. Ушунун бардыгын уюштуруп азыр иштеп атабыз. Тилекке каршы биз ушу Кыргызстан боюнча иштесек, иштеп кирген райондорубузда 5%, 10% фермерди ушундай жаңылыктар менен камсыз кылып атабыз да. Ушул кеңирээк жайылса, бунун үчүн госструктурада аралашса, эл өкмөттөр аралашса, анан ушундай консультативный центрлер биригип туруп бир чоң бир программалар түзсө, аябай жакшы иш болот деп ойлойм. Жакшы.
Анан эми ушул жерден дагы урматтуу көрөрмандар жакшы эле түшүнүктүү кылып Ислам аке өзү айтып берип атат, кунт коюп кулак төшөп угуп туруңуздар. Эгерде кандайдыр бир маалымат жеткиликсиз болсо, жеринен таанышайын дей турган болсоңуздар, экран астында камтылган номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Бул агабыз өзү Ошто тест центрде иштейм деди. Ошол жерге барып дагы маалымат алсаңыздар, кыскасын айтканда ушул кишинин артынан түшүп, изденип, акылын урдап, тажрыйбасын бөлүшкөнгө даяр болуп турган учурда пайдаланып калалы, урматтуулар. Азыр эми көпчүлүгүңүздөр чын айтканда биз деле дыйканбыз, багбанбыз, бирок көп нерседен адашат экенбиз да. Ыгы менен кыла турган болсок, убакыт дагы башка нерсе дагы үнөмдүү болот. Эми ушул жерден Ислам ака, бул чарбаны кантип түптөп калдыңыз эле, тарыхы кандай болду, ошол боюнча дагы кыскача айтып өтсөңүз. Кандай жетишкендиктер, ийгиликтер болууда? Союз таралгандан кийин мен анда училищада мугалим болуп иштейт элем. Ошол маалда бир идея келген да. Бир сүт багытында ушул асыл тукум чарба ачсак дегенчи. Себеби чарбалар чоң чарбалар чачылып кетип аткан учурда, баягы уйлары сатылып, чачылып кетип аткан учурда ушул идея менен ачылып калган бул тарыхы. Бирок жакшы иштедик. Мына 34 жыл болду бул багытта иштегенибизге. Анан жакшы ийгиликтер болду. Учурунда мектептерди, садиктерди баягы 95-96 жылдары кыйынчылык учурларда, 92-93 жылдары мектеп, садик, больницага чейин ушул көмөк көрсөттүк, сүт менен, эт менен, жакшы бир соопторго иштедик. Мен бул багытта иштегенмен өкүнбөйм. Азыр деле жашыбыз өтсө да энергия ошончо. Таңга маал баягы бамдатка турган боюнча ушу кечки 10га чейин жүрө беребиз, иштейбиз. Анан баягы ишканада дагы ушундай бир жаңы идеялар келип турат. Адамга качан келет, качан сыртка чыкканда, башка жерлерге барганда, башка фермерлер менен сүйлөшкөндө жаңы идеялар келет да. Ошон үчүн биз фермерлерди көбүрөөк обмен опыт кылдырганга аракет кылабыз, башкалардын көрсөткөнгө. Ошондой эле сөзсүз түрдө бир жаңы методдорго өтүүгө үнөмдөйбүз. Ушул өткүлө ушул метод менен иштегиле дегенде. Тилекке каршы жакшы нерсени таратыш аябай оор. Туура. Жаман нерсе аябай бат тарайт. Бирок жылыш болуп атат, Кудай шүгүр кылышыбыз керек. Элибиз жылдан жылга оңолуп атат, мал чарбачылык да оңолуп атат, талаачылык да оңолуп атат. Шүгүр. Жакшы. Анан кандай жетишкендиктерге жеттиңиз? Мындай жогору жактагы президент болобу, ушул айыл чарба министрлиги тарабынан дагы бир жакшы, ушул 34 жылдан бери сен жакшы бизге идеяларды алып келипсиң, көптөгөн ачылыштарды жасапсың деп мактоо баракчасы же медаль бердиби? Кандай болду? Эми 91-жыл уюшулган болсок, 2001ге чейин көп иш-чаралар болду. Ошол жылдары Аскар Акаевдин баягы жакырчылыкты жоюу программасы чыккан. Ушуга мен өзүм инициатива көтөрүп, бара үлүшүн алып туруп сатып жүрген фермерлер барбы? Ооба. Ошону саттырбай эле жаздан күзгө чейин ошол бүт каражаттарын берип, өздөрүн иштетип туруп, анан кийинки жылга бюджеттерин уюштуруп бергенмин. Кыскасы бир программа иштеп чыкканмын жакырчылыкты жоюу боюнча. Жерди саттырбай, үлүшүңөр кийинки муңга калсын деген максатта. Анан ушул ар бир баштан биз 30 литрге чейин сүт алганга жетишкенбиз ошол маалда. Бул рекорд болгондо. Анан Аскар Акаев 2091-жылы келип ачып кеткен болсо, 2001-жылы келип көрүп, өзү эсептеп туруп, өсүштөрдү кылган эмгектерибизди көрүп туруп, данк медаль берген. Данк медалыны мен 2001-жылы ушул Аскар Акаевдин президенттин колунан алганмын. Ошол бойдон мына тест центрде иштеп, тестте дагы бир канча иштерди жүргүздүк. Одан бери мен райондор берет, грамоталар, мисалы Чоң Алай, башка райондорго иштеп атабыз. Алай, Каракулжа дегендей райондор берген грамоталар. Биздин районго келип бир жаңылыкты киргиздиңиз деп. Башка сыйлык ала элекмин ошо бойдон. Буюрса, мындан дагы чоң сыйлыктарга жетишесиз деген ойдобуз. Себеби 34 жылдан бери кандай нерселерди, ачылыштарды жасаптыр? Мисалы үчүн асыл тукум мал чарбачылыгын өнүктүргөн,
Бертин Ангустарды буюрса Кыргызстанга биринчилерден болуп алып Ооба. келген сизсиз да. Ошол биринчилерден болуп, ушул таратышка биз идея кылып туруп, таза кандуу букадан аргындаштырып таратуу жолдорун биз баштадык. Андан сырткары дагы эмнелерди сиздер идеялаштырып алып мына келдиңиздер? пактанын түшүмдүүлүгүн 20 центнерден 60 центнерге өстүрүү, химиялык жолдон биологиялык жолго басым берүү, органикага. Андан мына картошканы жыл сайын Голландиядан алып келип, райондоштуруп, тоолуу райондорду Чоңолайда мына Ноокат менен баштаганбыз. Анан кара суу Араванга жыл сайын жаңы үрө менен камсыз кылуу, дагы ошодон көбүрөөк түшүм алуу жолдорго мен салым коштум, идея кылып туруп. Андан тышкары мына арычылык боюнча сонун иштерди алып бардык. Эрте жазда 5 пакет сатасың, дагы асал аласың, дагы айрың качпайт, үрөйгө чыкпайт деген жаңылыктарды киргиздик. Анан асалды баягы неме антибиотик чыкпай турган кылып өстүргөнгө аракет кылдык. Либо анализге барса, биз менен иштеген фермерлерден антибиотик чыкпайт. Ошо методдорду үйрөттүк. Анан му сүт багытында бир чоң салым коштум деп ойлойм мен. Бул сонун бир идея келген, кышкы сүт деген. Кышта сүт арзан болот, кымбат болот, бирок сүт аз болот да. Ошон үчүн биз бир группа уюштуруп туруп, азыр деле иштеп атат. Бул кышкы сүт кооператив золотодальныйга өткөзүп бергенбиз. Бул күзгү туут уйларды көбөйтүү. Күзгү туутtu, анан искусственный осеменениеге өтүү. Уйларды жайлоого кеткенге чейин искусственный осеменение кылып, анан кышта сүт сабып алуу, бул кыз келиндерди иш менен камсыз кылуу болот. Анан кышында фермерлердин кирешеси көп болот, кымбат болот сүт. Ошондой эле баягы алып аткан переработчиктерге эң жакшы болот. 100 фермерден албайт, уюшуп туруп бир фермер апарып берет. Ушул нерсени уюштурдум. Бул проект дагы эле уланып атат. Азыр мына как раз USAID-тин Агросода долбоору 5 хозяйствода ушул проектти улап атат. Ушуга мен иштеп атам дагы эле. Анан силёсту мына силёстун түшүмдүүлүгүн 30дан ашпайт экен да биздин фермерлер. Ошону азыр мына 100 тоннага чейин алыш жолдорун үйрөтүп атабыз. Бул жакшы жаңылыктар болуп атат. 100 тонна деген не деген? Ооба. Демек, сизден үйрөнө турган нерселер көп экен да? Ооба. Арзан тоют өстүрүү жолдору. Мисалы, ошону 30 тонна алса 5 сомго түшөт, силёстун 1 килосы өздүк наркы. Биз 2 сом менен өстүрүп берип атабыз азыр. Эң арзан тоют бул силёс деп тема коюп туруп бир жакшы семинар өттүк районда. Тилекке каршы ушундай семинарларда азыраак фермерлер келет, мындай тарап кетиши кыйыныраак болот да. Ошон үчүн ушундай нерселерге бир маани бериш керекпи деп ойлоп атам дагы. Бул государство аралашкан иш бат тарайт да өзү. Бат тарайт. Мына ушул нерседен дагы урматтуу достор, ушул видеодон кайрылуу жасап өтөлү. Ушул айыл чарбачылыгын өнүктүрүү, өстүрүү максатында айыл чарба министри же болбосо ушу жогору жактагылар бул багытта даяр идея, даяр идеячы адам даяр турат да. Пайдаланып калыңыздар деген сөздү айтыбыз келип турат. Анан бул жерде сарайлардагы бүт бардык шарттары менен түзүпсүз, Эми ушунчалык болуп калды, Ислам ака. Көрүүчүлөрүбүзгө сарайыңызды бир катар саякаттап, шарттары менен тааныштырып койсок кандай дейсиз? Майли. Көрө эле болобу? Караңыздар туугандар. Бул менин байкашымча арткы бул терезелери дагы стандартка жооп бере турган жерде орнотулган. Бул жакта же моторуну жей турган, суусу болсо мына ушул жерде даяр. Ар биринде болобу ошондо? Жок, экөөгө бирөө. Ар экөөгө бир суу челекчеси. Суу жетет. Анан жакшы жери мына жерге клеенка тартса эле кышкы сарай болот. Кышкы сарай. Алып койсо жайкы сарай болот. Жайкы. Үстүгө лай басылган, салкын. Жайында да кармаса болот. Шамал, сквозняк болуп турат жайында. Анан кышта ана тешиктер тосулат да, жакы клеенка тосулуп калат. Сонун. Шарт менен болгон. Асты эми кандай? Стяжка эле болгонбу же кирпич? Асты стяжка, арка жагы мынандай. Стяжка. Негизи стяжка эле кылыш керекпи же берки кирпич? Кирпич аябай жакшы айтат. Кирпич менен кылса деле болот. Бирок эми биз стяжка эле кылып койгонбуз, основной откорым турган үчүн. Эгер мына чекелерде мисалы кирпичтер бар мына жерде, кирпич экен, Анан кийин сүт багытында болсо сөзсүз кирпич кылыш керек. Ал көбүрөөк турат. Анан
сөз постел кылыш керек. Ошондой методдору бар. Булар эми келет 3 ай багылат, сатылат, айлана берет да. Жакшы. Бул Бул эки мал эле тоют берилет буларга. Ошо эки мал тоют менен семирет да. Экономичный болот. Жаңы методдо багылат, баягы жаңы тоюттандыруунун жаңы ыкмалары менен баштадык да. Аңгус болбу? Жок, булар аңгус эмес. Булар местный уйлар, бардыгы жергиликтүү уйлар. Жакшы. Букалар. То есть. Сонун. Бул жерде жем ПМге контейнер коюлган. Анан бул жагы дагы мына жайдары өзүбүздүн жергиликтүү букалар экен. Бул суу проблема билесиң, а? Ооба. Суу. Бу жака суу коюлган, жем дагы шу жерге уютулат мына. Жем уютулат да, анан кайра үстүнө кебек себилип туруп берилет да. Мына күнжара менен макешак уютулган. Анан кебек салынат үстүнө. Анан челекте бериле берет. Жакшы. Мына үстүнү көлөңкө кылыш үчүн буягын лай салбай эле түнкө болгон үчүн биз пена чачып коебуз. Пена чачып койгонбуз. Кышында жылуу, жайында салкын болот. Сонун. Жакшы урматтуу көрөрмандар, көрдүңүздөр, сарайдагы шарттарды, үйрөнө турган нерселерди уктуңуздар. Бул берүүбүз эгер сиздерге пайда болгон болсо, пайда жагына иштей турган болсо, анда лайктан басып комментарий жазып коюңуздар. Бул группа бул видеону группаларга таркатып коюңуздар. Жора жолдош, тууган урук, жакын адамдарыңыздардын группаларына жөнөтүп коюңуздар. Бул видеону болушунча таркатыңыздар. Анткени ар бирибиз көрө турган, үйрөнө турган нерселер көп экен. Анан Исламбек, буюрса сиздин телефон номерлерди дагы описаниябызга камтыйбыз. Болушунча сиз иштеги адам экенсиз. WhatsApp аркылуу жазса жооп бересиз да, бош убактыңызда. Кандай болот? Сөзсүз түрдө жазса жооп бергенге аракет кылабыз. Анан өзү мындай нерселерди жолугуп, анан кийин группа болуп үйрөнгөн оңойраак болот. Таралышы кең болот да. Мисалы эми жалгыз адам үйрөнгөн менен мисалы мындай да, биз бир айылга кире турган болсок, тест-центрде биринчи айтып атам го, проекттер келгенге чейин биз өзүбүз коммерческий группалар түзөбүз. Ошондо 10 гектардан кем болбосун. Анан кийин фермердин саны 100га чейин болсун дейбиз да. Ошондо үйрөтүш оңойраак болот. Тренинг өтөсүн, анан келип ар биринин полясын карап бересиң да. Ооба. Мисалы атайын, мына Оштон ушул жерге 20 км жол басып келсең, бир поля менен келсең болбойт. Хотя бы 10 гектар поляны көрүп берип кетсең, бул мындай жакшыраак болот да. Ошон үчүн өзү дүйнөлүк практика эмнени көрсөтөт? Дүйнөлүк практика биргелешип иштегенди өнүккөнү көрсөтөт. Бул деген кооператив болуш керек, же ассоциация болуш керек. Эң чоң 2000 гектар, 3000 гектар жери бар американецтардагы сөзсүз бир кооперативге же ассоциацияга мүчө болуп иштейт. Ошондо жаңылыктарды таратыш, информация таратыш оңой болот да. Оңой болот. Жалгыз фермерге таратыш оор. Ошондуктан биз көбүрөөк ушу группалар түзгөнгө аракет кылабыз. Бириктиргенге, чогуу маалымат бергенге аракет кылабыз. Мисалы бир сөздү ушундай отурган 50 адамга чейин жеткире аласың да. Анан кийин бир адамга бирден сүйлөгөндө убакыт да жетпейт. Анан дискуссиясы да аз болот. Эгер көпчүлүк болсо, алар түшүнбөгөн жерин дискуссия кылат бири-бири менен фермерлер. Азыр өнүгүп атат фермерлер. Мурункудай эмес. Будан башта биринчи тасис проект келген да 94. Ошондо тасис менен иштегем да. Маалымат таратыш аябай кыйын эле. Окутайын деп барсаң, фермерлер, кимдер фермер болгон? Главный зоотехниктер, главный бухгалтерлар, агрономдор фермер болгон да. Сен мени окутасыңбы? Союз мени окутуп бүткөн дейт эле. Азыр бардыгы окуйын деп калды. Себеби жаңылыкты бир адам изилерин табат экен, анан таратат экен да. Ооба. Анан окуйын деселер бурун башкача элестетет эле адамдар. Азыр уже окууга көңүл бурулуп калды. Жакшы. Ошон үчүн көп немелер да көбөйүп атат, консультативный борборлор көбөйүп атат. Мына СКС иштеп атат, Жалалабадта. Көп агролит иштеп атат. Совместно биз менен, мына тест-центр. Булар бардыгы максаты ушу фермерге көмөк көрсөтүү. Жакшы. Окутуу, үйрөтүү болуп атат да. Өтө сонун, жакшы маек болду деп ойлойбуз. Исламбек ака.
жакшы сүйлөп бердиңиз. Жеткиликтүү эле болду деп ойлойбуз. Ишиңизге ийгилик анда. Рахмат. Тынччылык, аманчылыкта жолугушайлы. Силерге да ийгилик. Аллахым дайым жакшы күндөрдө, жакшылыктарда жолуктурсун. Ушул Кыргызстаныбыз өнө берсин, өсө берсин, фермерлерибиз ошол ойлогон ой максаттарына жетсин. Аллахым ушуга жеткирсин. Амин. Рахмат. Аманчылыкта көрүшкөнчө, урматтуу достор, лайктан басып комментарий жазганды унутпаңыздар. Бул видеону болушунча бардыгына таратыңыздар. Биз жыйынтыктадык анда.